Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Бүгүн бизде коногубуз бар. Ал Жаңылай районунун тургуну, маданияттын мыктысы, мыкты мугалим, ыйык тил, төш белгилеринин ээси Зулпукарова Мисрат эжеке. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Бүгүнкү программабызга кош келипсиз. Келиңиз, телекөрүүчүлөргө өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз, мына ушул чыгармачылык жолуңуз жөнүндө уксак. Мен өзүм негизги кесибим мугалим. Өмүр бою китепканачынан мугалим болуп иштедим, сабак берген. Ошол номер 42 Самат Ашимов атындагы мектепте быйылкы жылы 42 жыл иштеп атам. Ошол мектепке 22 жашымда келгенмин. Ошол бир мектепте чырпык жетилип чынар болот дегенге аябай ишенем. Ошол жерден жетилип мына чынар болдум. Аллахыма шүгүр, ийгиликтерге жетиштим. Балалуу болдум, уулдуу, кыздуу болдум, неберелүү болдум дегендей. Ишемин үзүрүн убагында көрдүм. Ийгиликтер болду, кыйынчылыктары болду. Ошол өмүрүм ошол мектепте өттү. Өзүм чыгармачыл мектепте чыгармачылыкка кызыккан, ырларды жазган, ошо адабиятка кызыккан жан элем. 60 жаштан кийин анан ошол чыгармачылыкка аралашып, акындарга аралашып, китебим чыкты, алманак китептерге ырларым чыкты. Ошондон бери акын аталып жүрөм. Салам сага, таңды көргөн замандаш, жаңы күндүн жашоосуна аралаш, ынтымакта ал сурашып туралы татаал кезде алсыздарга аралаш. Амансыңбы, таңды көргөн замандаш, эрте түрүп, тирүүлүккө аралаш, ырыскыңды терип алгың кечикпей, бүгүнкү күн эртең кайра кайрылбас. Сый урматта унутпайлы сурашып, таттуу сөздү аянбастан көп айтып, эртеңи көп түгөнбөгөн күндөрдүн өмүр кетет билинбестен кырдашып. Уюмдашып, боор тартып жүрөлү, жакшы күндү үмүт менен күтөлү. Кел замандаш, жылуу сөздү аябай, бул жалганда таттуу өмүр сүрөлү. Кел замандаш, жылуу сөздү аябай, бул жалганда таттуу өмүр сүрөлү. Жылан жылкыга берди тажысын, жарымын сүрсөм дагы бир кылымдын, бир жашка өйдөлөдүм бул чындыгым. Жашымды алсаң дагы билгизбестен, согушун токтотподуң жүрөгүмдүн. Байлыгыңдын бар экенин аныктадың, жашоосун өзгөртүп бүт элимдин. Жылкы жылга өз тажыңды тапшырып, улуу журтка каалоо айттың жакшылык. Байлыгыңды бүтүн берип үлгүрүп, кыргыз элге бакыт нурун чачтырып. Шаар кыштак өзгөрүлдү таанылгыс, эл жериңе тартууладың таттуулук. Ат адамдын канаты деп айтылган, Алп Манастын тарыхында жазылган. Бир түндүккө бириксин деп кыргызды, улут бөлбөй ынтымакка чакырган. Кучак жайып, жылкы жылды тосолу, жылкы жылы күчтүү болот жыландан. Кучак жайып, жылкы жылын тосолу, жылкы жылы күчтүү болот жыландан. Сиз үчүн акын болуу бул коомдун үнү болуубу же болбосо өзүңүздүн ички дүйнөңүздү коомчулук алдында ачып берүүбү? Негизи коомдун үнү. Анан жан дүйнөнүн дагы ыры болуп эсептелет. Акын жазуучулар көргөнүн жазат. Бул коом көргөнүн жана жан дүйнөсүнө катылганын ошону айгинелеп ачык айрым жазган болсо, бул чыгармачыл адам элге таанылат. Элдин оюн, өзүнүн оюн ошо элге таанытыш үчүн ырларга чагылдырып жазат. Нарк Куржун.
айланайын бийик асыл наркыңдан, ата мурас үрп адаты салтыңдан, аалам элин тамшандырган манасты ата бабам таберикке калтырган. Толуп турсун бөскөрбөсүн нарк куржун, чагылдырып кыргызымдын турмушун, урпак улап ак көз үйдө энелер, улуу салттын уңгусу болор уюткуң. Ар улуттун үрп адаты салты бар, билиш керек байырлаган улуттар. Үлгү болуп кийимибиз салтыбыз кыргыз элин бүт дүйнөгө таанытар. Ак илбирстин тукумусуң кыргыз элим, ала тоонун мейкиндигин эли жериң, ай туягын жаркылдатып күлүк минип, ата журттун коргоп турсун кыргыз уулуң. Ай туягын жаркылдаткан күлүк минип, ата журтун коргоп турсун кыргыз уулуң. Сүйүп иштейт бул кесипти аркалап, билим үчүн саат сайын талпынат. Мээримдүүсүн эң жөнөкөй мугалим, жүзүңдөн нур дайым жүрөт жаркылдап. Мугалим бол мөмөсү көп дарактай, тамырында билим суусу аккандай. Окуучусун сүйүп жашайт сүйкүмдүү, билим берип тарбиялап чарчабай. Аткарылып ой тилегин максатын, президенттин колдоосуна татыдың. Эл алдында урматың бар мугалим, ак эмгектен айга жетти канатың. Эл алдында урматың бар мугалим, ак эмгектен айга жетти канатың. Негизи бүгүнкү күндө балдарды тарбиялоо, балдарга көңүл буруу дагы орчундуу бойдон калууда. Мына ушул учурда эле сиз балдарга арналган чыгармаларды, мындай чыгармам бар деп кайсыларды айта алат элеңиз? Мисалы мен эки кылымды басып кетип атам. Бирок биз эски коомду албетте тарых катары пайдаланышыбыз керек, тарых катары унутпашыбыз керек, каада салтыбызды калыбына келтириш керек. Бирок компьютердин коому келди. Себеби ар бир окуучу компьютер менен жакшы билегенге аракет кылышат, бирок көпчүлүгү китеп окуу азайып кетти. Анткени компьютерден билгенде, телефондон билгенде эстерин тутумунда калбайт, эсинде калбай калып атат. Бирок китеп окуганда, мына биз китеп окуганбыз. Азыркы күнгө чейинки ушу мектептеги ырлар, темалар жүрөгүбүздө сакталып жүрөт. Ошондой болбой калып атат. Эми китеп окуш керек. Адам аң сезимин өстүрөм, коом менен байланышам, өзүмү чыныгы жакшы коомдун татыктуу адамы кылып тарбиялайм десе, мугалимдин тилин угуп, берип аткан билимин кабыл алып, анан өзүнүн деңгээлин китеп аркылуу көтөрсө, билбейм, жогорку деңгээлдеги адам болуп чыгат деп ойлойм. Ыйык тил. Эне тилим кылымдарды карыткан, көчмөн элим өчпөйт эч бир тарыхтан. Эне тилим ташка калган жазылып, тилим мурас ата бабам калтырган. Эне тилим ташка калган жазылып, тилим мурас ата бабам калтырган. Эне тилим, эне сүтүм байлыгым, кылымдарга сактап келген тарыхын. Кыргызсыңбы өз тилиңде сүйлөгүн, тил жоголсо жоготосуң жан дилиң. Дүйнөдөгү көп тилдердин ичинде кыргыз тилим сыймыктуусуң өзүңө. Көп улуттар жашаса да байырлап, улут тилин урматташат жеримде. Өз тилиңде сүйлөгүн милдетиң бил. Эне тилин жан дүйнөң, эне тилди жан дүйнөң сезсин бил. Ата бабам канын берип калтырган, урпактарга
урматтуусуң ыйык тил. Бул жарыкка кыргыз болуп жаралып, эне сүтүм өз канымда айланып, куштар дагы өз тилинде сайрашат, табигатка төп келишип жарашып. Куштар дагы өз тилинде сайрашат, табигатка төп келишип жарашып. Жоолук аял ажары, улутумдун улуу наркын барктаган, ниет кылып сандыгына сактаган, уулун үйлөп бакыт тилеп энелер ак жоолукту келинине салынткан. Ай чырайлуу айым болот жоолукчан, кезиктирип жүрөбүз го турмуштан. Жоолуктардын айырмасы ушунда, аппак жоолук аруу затка жарашкан. Куттуу болсун белгиленген ушул күн, аппак жоолук көркү болот сулуунун. Айдай нурун күнгө теңеп турамын, ак байбиче салтын кармап улуунун. Эч убакта жоолук баштан түшпөсүн, улуу салтты айым кыздар түптөсүн. Майрам күнү аппак айым жоолукчан, күлкү менен шаттуу күндү өткөрсүн. Майрам күнү аппак айым жоолукчан, күлкү менен шаттуу күндү өткөрсүн. Бул ырда дагы жанагы ритм, уйкаштык деген түшүнүктөр бар. Мына ушул нерселерди ыр жазып жатканда эске алып, анан кайсыл бир учурда жан дүйнөңүздөгү нерсени жазайын десеңиз, мына ушул уйкаштыкка дал келбей калышы мүмкүн, же болбосо мына ушул нерсенин уйкаштыгы бир болгону менен жан дүйнөңүздөгү ой ырга туура келбей калышы мүмкүн. Мына ушундай учурлар болобу? Болуп калат. Бирок ошолордун баардыгын кайра иштеш керек. Иштеп, албетте уйкаштык болуш керек. Уйкаштыктын бир нече түрлөрү бар. Ошонун ичинен акындар 1 же 2 же 3 уйкаштык менен гана иштешет. Ошолордун ичинде эң баягы өздөрүнүн тандап алгандары баягы идеяга уйкаштык туура келип туруш керек, мааниси кошулуп. Ошон үчүн уйкаштык менен ыр жазылат. Келдиңби сен, кышка айланган мезгилим, кенен жылуу жан дүйнөнү сезгиниң, аппак кардай таза болсо аалам деп, ар бир иримем төгүп турат мээримин. Кайтпай тартка адам байкуш өмүрү, калат экен көп нерседен көңүлү. Жолдор тайгак кантер экен кыш өмүр, жообун билбейм катаал чыны төгүнү. Алдап өзүм, адам жашайт кайгырбай, ар бир күнү өтөт кетет кайгырбай. Оош кыйыш бачым өтөт өмүрлөр, оокат турмуш деп жүргөндө жан тынбай. Жарык дүйнө ушунчалык улуусуң, жан сырачпас жабык дүйнө туюксуң. Сыноолорду берип туруп адамга, сындырасың катаалдыгың курусун. О аппак кар, карап коюп ойлонуп, олтурамын миң бир ирет толгонуп. Акты ак деп анык түсүн бөлө албай, айтылбастан өттөрүм чын ой толук. Чай ичели. Кел жакшым, келесиңби чай ичели. Унчукпай бир чайнекти түгөтөлү. Сагынычтын ысыгын ичке тартып, анан шашпай өткөндү сүйлөшөлү. Көк чайбы, кара чайбы эмне ичсем, түшүнгөнгө бул сезимдин түбү терең. Чай ичип эс алганга эмне жетсин, жер жазып сүйлөшөйүн өзүң менен. Кел десем, келем десең сагыныпсың, кадырын билип туям сагынычтын. Түйшүктөнүп жүрө бербей тирүүлүктө, баасын билип жолугалы убакыттын.
отуралы жан дүйнөнү эс алдырып, жакшы сөз өкүнбөсүн ичте калып, ичкен чай ичегиде калбайт бирок, тирүүлүктө калат тура сый урматтык. Ичкен чай ичегиде калбайт бирок, тирүүлүктө калат экен сый урматтык. Ырларым, о ырларым, ыйлаганда ыйлагын, күндө менин абалымды сурагын, жүрөгүмдө кайгы турса тырмалап, бөлүшөрүм сенсиң менин ынагым. О ырларым, барга жокко кайылмын, оорлошуп кетпесе дейм тагдырым, күнү түнү жаратканга жалынам, болбосо деп кечиримсиз жазыгым. Жазылырым жаратылыш сулуулук, жазылгыла аруу таңга жуурулуп, ыр аркылуу суранайын жакшылык, жан дүйнөдүнү араласын жылуулук. О ырларым, күлгөнүмдө күлөсүң, арууланып жан дүйнөмдө жүрөсүң, сезимдердин тереңинен чыгарып, жазып койсом эл аралап жүрөсүң. Сезимдердин тереңинен чыгарып, жазып койсом эл аралап жүрөсүң. Буга чейинки улуу жазуучулар, кыргыздын улуу жазуучулары өздөрүнөн алдыга чыгып, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовду ала турган болсок, бүгүнкү көйгөйлөрдү жазып кеткен чыгармаларында, бүгүнкү болуп жаткан жанагы жаратылышка тийиштүү маселелерди, адамдын кулк мүнөзүнө тийиштүү маселелерди алдын ала жазып кеткен да. Ал эми акындар өздөрүнөн алдыга чыгып, мына ушул нерселерди, глобалдуу маселелерди алдын ала жазганга болобу? Болот. Жазса болот. Мисалы үчүн азыр мектептеги көйгөйдү жазса болот. Коомдогу көйгөйдү жазса болот. Өзүңдүн шаарыңдын ош шаары өнүгүп атат. Ушунчалык тездик менен өнүгүп атат. Биз сыяктуу эле ушу жети тубандын шаарлары, борбор шаарыбыздан баштап өнүгүп атат. Ушуларды чагылдырып жазабыз. Анан чыгармачыл эмгегинен баар тапкан күчтүү мугалимдер да бар, эмгекчил адамдар бар, күчтүү акындар бар, күчтүү жазуучулар бар. Жөн гана эң акылдуу баласын үйүндө багып отурса дагы күчтүү энелер бар. Ошолорду дагы чагылдырып жазыш керек. Рахмат Мисрат эжеке, бүгүнкү программага келип, биз менен мыкты ойлоруңузду, ой толгоолоруңузду бөлүшүп, жаштарды тарбиялоо жаатында өзүңүздүн билим тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кеттиңиз. Буга чейин дагы миңдеген жаштарга билим берип, ушул билим берүү жаатында эмгегиңизди сиңирип келипсиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Өлкөбүз алдында сиздин эмгегиңиз чоң деп эсептейм. Мындан аркы чыгармачылыгыңызга да ийгилик каалайм. Көрсөтүүбүзгө сизди дайыма күтүп калабыз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, ушунун поэзия кайрыктары өз көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Кийинки көрсөтүүлөрдө амандыкта көрүшөлү.